Ооганстандагы туруктуулукту камсыз кылуу Борбор Азия өлкөлөрү үчүн негизги багыт болууда. Бул үчүн туруктуу экономиканы калыптандыруу керек. Ооган өлкөсүнүн өнүгүшүнө Казакстан да өз салымын кошуп жатат. Эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү өсүүдө. Быйылкы көрсөткүч жогорулап, өткөн жыл менен салыштырганда 180 миллион долларга жеткен. Ооганстанга жөнөтүлө турган казакстандык товарлардын экспорту да өскөн. Эки жактуу өнөктөштүктүн келечеги тууралуу Астанада өткөн жыйында сөз болду. Our trade is increased, but unfortunately it's a kind of unbalanced trade, but that's why we came and discussed. Биздин соода көрсөткүчүбүз өсүүдө. Өкүнүчтүүсү бул туруктуу эмес. Ошондуктан биз ишкердик мүмкүнчүлүктөрдү талкуулап, соода көлөмүн жогорулатууну көздөп жатабыз. Казакстанда инвестицияга мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Инвестициялык кырдаал да жакшы. Ошондуктан биздин инвесторлор ушул жакка келип, долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Ооганстандык компанияларда биргелешкен ишканаларды куруу боюнча казакстандык бизнес өнөктөштөрдү күтөт. We invite the Kazakh companies to come and do joint ventures with our companies. Ошондой эле жолугушуунун алкагында логистика, транзит жана бажылык жол жоболоштуруу маселелери да талкууланды. Азыркы тапта Ооганстан Казакстандан 24 товар түрүн импорттойт. Алдыңкы мезгилдерде бул тизмелерди кеңейтүү көздөлүүдө. Number of potential products which have been reflected in the agreed minutes. We have dry fruits, we have fresh fruits, we have some. Ооганстанда Казакстанга импорттоого багытталган бир катар товарлар бар. Тизмеде кургатылган жемиш, ооганстандык килемдер, асыл таштар, мрамор бар. Ооганстан Казакстан рыногуна товарларын чыгаруунун жаңы жолдорун табууну пландап жатат. Бул өз учурунда өлкөлөр ортосундагы соода көлөмүн өстүрөт. In Kazakhstan and enhance the current volume of export from Afghanistan to Kazakhstan.